Бир бай фермердин колунда эки жумуш иштеген экен. Ишен жана Дүйшөн. Бир күнү Ишен байга келип: Ой ага, эмне үчүн мага 300, а Дүйшөнгө 1000 сом төлөйсүз? Ишен, тетиги машинанын үстүндө чөп жүктөлүп турабы? Билбейм. Анда барып байкап келчи. Ооба, чөп экен. Каяктын жөө экен? Билбейм. Анда кайра барып сурап келчи. Сокулуктун чөп экен. Канчанчы чабык экен? Анысын билбейт экенмин. Барып билип келеме? Эме, биринчи чабыктык экен. Канчадан сатат экен? Ошонусун сураган жокмун. Эми сурап келе кала эми. Азыр. Эме, 300 сомдон дейт. Түшүп берет бекен? Соодалаштыңбы? Билбейм, ал түшүп бергенин сураган жокмун. Ал арада Дүйшөн келип калды. Ой ага, тиякта сокулуктан биринчи чабык чөп алып келишиптир. Канчадан десем 300дөн дейт. Эй, түшкүлө, бизге керек деп атып 250дөн кылдым. Алабызбы? Анда үйдү көздөй айдаталы. Мына, ошон үчүн сага 300 сом, Дүйшөнгө 1000 сом төлөйм. Демилгечил болуу, суроо берүү, кызыктар болуу абдан маанилүү. Андыктан замандаш, жигердүү, позитивдүү болуңуз, кыймылдаңыз.